Чындыгында билим берүү жаатындагы, илим изилдөө жаатындагы бүт жаңыланууларды колдойм. Бирок ошол эле чогуу ушул оборудованияларды алып атканда ушул университеттердин сунушу менен киргиздиңиздерби же өзүңүздөр бир демилге көтөрдүңүздөрбү? Именно ушул оборудованияларды алыш үчүнчү. Илимбек Кубанычбекович, өзүңүз жакшы билесиз, кайсы гана долбоор болбосун, анын алдында сөзсүз түрдө изилдөө жүргүзүлүшү керек. Бул долбоорду 6 мартта кол коюлгандыгы менен, бул долбоордун башталгандыгына, аны дизайнын жасап, Дүйнөлүк банк менен келишимдерге барып, университеттердин муктаждыктарын, жергиликтүү калктын муктаждыктарын аныктоого 3 жылдан ашуун убакыт кетти. Ошолордун ичинде, мисалы биз Ош мамлекеттик университетинде рак изилдөө борборун деп айткандыгыбыз, бул жөн эле айтылган нерсе эмес, бул министрликтин каалоосу же университеттин каалоосу эмес, бул ошол региондо жашаган калктын арасында рактын өсүп кеткендиги биринчиден. Экинчиден, Ош мамлекеттик университетинин алдындагы клиниканын ичиндеги окутуучу профессорлордун ошого жараша потенциалы бар экендигинен улам алып карап чыкканбыз да. Башкача айтканда, муктаждыктарды изилдөө процедурасы сөзсүз түрдө жүргүзүлгөн. Опрос түрүндө Жок, мындай деген метод бар, глубинное интервью деп аталат. Эксперттер менен тереңдетилген интервью жүргүзүлөт. Мен ана кийинки суроому Ош мамлекеттик университети Кудайберди Капаралиевич 2 миллион 800 000 доллар алып атышптыр азыр. Да, ооба. Сиздерде азыр трансплантация органов тоже бар сиздерде? Жакында пландаштырылып жатат. Бул жака каражат жетиштүү эле турабы? Оборудованиялар бардыгы жетиштүү. Ооба. Раковый клеткаларды изучать эткен сиздерде адистер жетиштүүбү ошто? Биз өзүбүздүн адистер бар, андан сырткары биз бул жерге бардык жактан адистерди привлекать эткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар да, ошолорду пайдаланабыз эгер каерде маселе болсо. Өзүбүздүн ички окуу жайлардан, ошол эле медакадемия, керек болсо чет өлкөлүк окуу жайлардан. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Андан агрардык институт боюнчачы сиздер 3 миллион доллар азыр алып атасыздар лаборатория боюнчачы. Чындыгында бүгүнкү күнү биз агрардык мамлекетпиз дегенибиз менен бирок адистердин жетишсиздиги бардык жерде бар да. Агрономдор жетишсиз бардык айылдачы. Үрөн өндүрүү боюнча аны айтпаса да болот. Бүгүнкү күнү чындыгында биз сырттан импорттолгон үрөн менен элдерибиз иштеп атат да көбүнчөсү. Туура, Илимбек Кубанычбек, бул жерде ошон үчүн мына экинчи бөлүгү бул ошол өсүмдүктөрдү өстүрүү боюнча билим илим борбору деп. Азыркы күндө Кыргызстанда биринчи жолу биз микроклоналдык түр менен, инвитро менен малинанын көчөттөрүн өстүрүп атабыз. Мен жана да сөзүмдүн башында айтып кеттим. Бул дагы тамак аш коопсуздугунун бир чечилишине кирет. Кийинки жылы миллион көчөткө чейин киргизебиз. Ушул эле лаборатория иштей баштаса, мына биз азыр прогноз кылып атабыз, 1-2 жылдан кийин картошканын үрөнү дагы өтө кыйын болушу мүмкүн. Өзүңүз билесиз, безвирусный картофель деп. Бул лаборатория ошого кетсе, келечекте ошол картошканын үрөнү менен да камсыз кылганга биз университеттин окумуштуулары болгон күчүн жумшайт. Ал эми кадрлар боюнча болсо, биз лаборатория келе электе эле Япониядан, Германиядан, Канададан ошол келе турган оборудованияга биз специалисттерди окутуп даярдап койдук. Андан кийин мына кибер коопсуздук боюнчачы бүгүнкү күндө адистер жетиштүүбү бизде? Мектеп программаларында жок, университеттерде жок мисалычы. Кибер коопсуздук боюнча бизде бакалаврлердин, магистрлердин программасы бар. Специалисттерди биз атайын Москвадан жана Европадан даярдаганбыз. Биздин мугалимдер ошол окуудан өтүп келишти. Ошол боюнча улантабыз жумуштарды. Силерге сунуштайт элем ушул жаатта жаш адистерди тартып, сырткы өнүккөн өлкөлөр менен стажировка, обмен опыт жасасаңыздар ушул жаатындачы. Бүгүнкү күндө IT тармагында кыйла эле алдыга кетти да, башка сфералардачы. Сөз бул боюнча иштейбиз. Мисалы азыр бир 2 долбоор алып барып атабыз. Биз Европадан Кыргызстанда төрөлгөн профессорлор бар экен, ошолор катуу жардам берип атышат ушул тармакта. Индира Орозбаевна, кийинки суроом сизге болсун. Сиздерде азыр кайсы жагына алып атасыздар? Медакадемия? Да. Түшүм. Оборудование имею в виду.
Как ну что, я же сказал. Еще раз. Да. Генетическая лаборатория будет куда берса, она иммуногистохимическая лаборатория, и мы хотим сделать референс-лаборатория всех исследований, которые проводятся в Кыргызстане. То есть это обучающие программы не только для студентов, но это и для врачей, специалистов всего Кыргызстана. Куда берса. У вас есть там клинические базы, совместимость органов? Что есть? Совместимость органов. Определяйте? Совместимость? Да. Совместимость ДНК вы имеете в виду? Вот мы хотим заложить эту программу. Ну, в данное время У нету, нас да, в есть нашем генетики стране? в Кыргызстане, много генетиков. Вот задавали вопрос, есть ли у нас специалисты. У нас оборудования нету, а у нас специалисты очень хорошие в Кыргызстане. И врачи самые лучшие, но у нас оборудования мало. Удачи вам.